нас огород, посмотри. Что там растет, собирай, урожай, только успевай. Помидорчик, помидорчик, выбегай, ты танцуй, не уставай. Мы любуемся тобой, что ты такой большой. Тарелочка пошла. Бала биздин болочогубуз. Андыктан баланы кичинекей кезинен баштап тарбиялап окутуу баланын гана эмес, элибиздин да жаркын келечегинин кепили эле. Ошондуктан бала бакчадан баштап балдарга көңүл бөлүү биздин башкы максат. Ата эне бала бакчага баласын бир нерсени үйрөнөт деп берет. Андыктан көпчүлүгү мыкты билим берген бала бакчаны тандашат. Ошол себептен бүгүнкү күндө ар бир бала бакчада өзгөчө методика менен балдарга билим берүү үчүн көптөгөн иш аракеттердин үстүндө. Молодцы, флейта хорошо сыграла сегодня. Доброе утро, как дела у тебя? Спасибо, хорошо. Тестер балдардын күнү таң эрте флейтанын коштосу менен бири-бири менен саламдашып, ыр аркылуу көнүгүүлөрдү жасашат. Мындай көнүгүүлөр балдарга эс тутумуна жардам берип, сол жак, оң жакты айырмалап биле башташат. Месят тесто две руки. Где наша левая? Левая и правая. Левая и правая. Тарбиячы өтүп жаткан ыкма Вальдорф педагогикасынын методикасы. Вальдорфтук педагогика көбүн эсе балдарды руханий жактан өнүктүрө. Анын негизги принциби балдар бардык нерсени курагына жана жеке өзгөчөлүктөрүнө жараша өз убагында кабыл алуусу. Балдарга биздин ушу Кыргызстанда өнүгүп кетсе, биздин келечекте муундарга аябай жакшы болот эле да. Ушунчалык жөнөкөйлүгү менен бизге жакты. Анан кийин балдарга жасаган мамиле менен балдар бул жерде баягы чоң кишинин диктатында турбай, ушул мээримдүүлүктү, баягы сүйүү деген, энелик сүйүү дегенде ушунчалык үйрөнүшөт. Ар бир бала өзүнчө бир уникум да, мындай талант экен. Көрдүңөр баягы бир бала деген сангвиник болот, бир бала жанагында тентектеп баягы гиперактивный балдар болот. Анан ушул балдарга ушул методиканы колдонсо, кадимкидей башкача болбой, ыйлабай, стресс болбой өнүп кетет коомго. Тең жагынан каралат экен да, 12 жанагы неме чувство осязания дейт, чувство эмне для развития мелкой моторики, психикалык жактан, физикалык жактан, ички дүйнөсү жактан өнүккөнгө дагы ушундай немелери бар да, мунун направлениялары бар. Ушунчалык баланы, ар бир бала бул деген, орус тилинде айтканда костер деткен, бул деген сосуд эмес, баягы билим менен, эмне менен толтургандай. Бул баягы от, жалын, муну күйгүзүш керек экен. Баягы күйгүзгөндө туура күйгүзсө баягы жалын болуп, ушунчалык баланын өнүгүшүнө жардам берет экен да. Вальдорф методикасы аркылуу балдарды тарбиялап келе жаткан бала бакчада оюнчук жана буюм тайымдар жалаң табигый материалдардан жасалган. Мына бул тестирлер бүгүнкү күнү биргеликте тамак жасап жатышат. Эмнеден жасап жатканын байкасаңар керек. Балдар менен парктарга барабыз, жанагындай каштаны, жолуттарды теребиз, жүгөрү теребиз, мындай немеде күз мезгилинде ар бир убакытты мындай неме кылат. Окружение, интерьер, анан колдонгон материалдарыбыз балдарга азыр мына кыш келди, күз келди, жаз келди, жай келди, ошону билишет балдар. Оюн түрүндө, ыр түрүндө, анан колдонгон ушул жанагындай мелкий моториканы өнүктүргөн ушундай оюндарды үйрөтөбүз балдарга. Бул методиканын өзүнүн немесине болгонуна 100 жыл болуптур. Мына 19 сентябрда дүйнө жүзүндө ушул Вальдорф методикасынын колдонгонуна 100 жыл болуптур. Биз жакында эле Дордой плазада
20 октябрда мына 2-3 күн болду. Ушул мастер-класс берип, ушул методика жөнүндө инициатива Роза Отунбаева аябай бизди методиканы билгенде жактырды да. Ушунчалык сонун экен. Ушу кичинекей балдарга, анан кийин начальник класстагы балдарга ушул методиканын негизги ушундай бир пайдалуу жактары көп экен. Вон стоит какое дерево большое, ветками качается вправо, влево. Вальдорф педагогикасына 100 жыл болсо, Азиза Матаева Кыргызстанда алгачкылардан болуп, мындай ыкма менен 14 жыл иштеп келет. Бул аралыкта тарбиячы методиканы ийне жибине чейин изилдеп чыккан. Түзгөндө ушул методиканы үйрөнгөндө биз аябай таң калганбыз да. Ушул кичинекей балдарга ушунчалык ушул вальдорфский методиканын негиздүү ушуну фундаменти балдарды биринчиден физический, анан психикалык жактан ушунчалык жакшы тарбия берет экен да. Балдардын бул жерде садикке келгенде биринчиден ден соолугуна карайбыз. Андан кийин типи темпераменти дейт. Темперамент, 4 темперамент боюнча балдарды мындай карап, изилдеп, анан ошол балага индивидуальный неме жасайбыз, подход жасап, анан ушул баланы коомго, социумга көндүрөбүз. Жанагында чувство немедей жок да, балдар свободный, чочуркашпайт да. Муза тийип атат. Бакчанын бир бөлүгүндө кенже группанын балдары оюндар менен алек болсо, наркы жактагы жогорку группанын балдары музыка сабагынан ырларды ырдап башташты. Стрекоза, а ты у нас рыбка. Ты говоришь, что сидишь ты там на дне? Выходи летать ко мне. А ты говоришь, ах, летать я не могу, просто плаваю в пруду. Договорились? Все. Можно что и? Что сидишь там на дне? Выходи летать ко мне. Тима? Ах, летать я не могу. Просто плаваю. Еще раз и. Ах, летать я не могу, просто плаваю. Аталган педагогикада музыка сабагынан да айырмачылыкты тапса болот. Мында ар бир баланын өзүнүн аткарган ролу бар. Здравствуйте. Открываем рот и. Азыркы тапта мугалимдер 100 жылдык тарыхы бар педагогикадагы билимин жогорулатыш үчүн атайы семинарларга катышып толук маалымат алып жатышат. Өтүлүп жаткан семинарда 30 мугалим Вальдорфтук педагогика боюнча эл аралык сертификаттарга ээ болот. Азыр дүйнө жүзү боюнча 1000ден ашык мектептер бар, 2000ге жакын бала бакчалар бар. Ошо бизде Бишкекте дагы семинарлар өтүп турат. Германиядан, Америкадан, Россиядан адистер келип сабак өтөт. Биздин башталгыч класстын мугалимдерине, анан кийин бала бакчаларынын тарбиячыларына өтүп турат да. Блок болуп өтөт. Арабаев атындагы университети менен кошо өтүп турат да. Ошол жерге Кыргызстан аймактарынан келип турушат. Анан бир курсу 3 жыл, 3 жылдын ичинде ошо диплом алышып, анан ошо Вальдорф педагогикасынын элементтерин кандай иш жүзүндө өздөрү кандай колдонот, ошол боюнча өздөрү доценттерди чакырып, ачык сабактарды өтүп эметип турушат да. Эмнеге мынча көп ачылып атат? Анткени азыр деген Вальдорф педагогикасынын өзгөчөлүгү азыр технологиялар өнүгүп атпайбы? А бала бакчадан баштап мектептерде кийин кошулат эми технология эмелери. Бирок мындай
көп ага көп эме көңүл эметилбейт да, көп көңүл бурулбайт. Анткени деген балдарда чоң шаарларда, чоң шаар эмес, биздин эле кичинекей шаарда алсак деле азыр балдар көбүнчө телефон менен отурушпайбы. Телефон, компьютер, телевизор, анан эле ойношпойт да. Ойношпойт. Биз өткөндө мастер-класс өткөргөндө деле балдар келип сүрөт тартабыз деп келди. Сүрөт тартканда деле мындай байкасак чоң эле балдар ошо сүрөт тарта албайт да. Сүрөт тарта албайт. А Вальдорф педагогикасына ошо кичинекейинен баштап ошо сүрөт тартууга, кол эмгекке, анан кийин мурун биз окуп жүргөндө бизде кол эмгекте токучук, тикчик, ушундай сабактар көп болот да. Сүрөт, музыка, ыр. Үмүт, надежда реабилитация борборунда дал ушул методика аркылуу балдарга тарбия берилет. Мындай ыкманын негизги бир бөлүгү балдарды психологиялык жактан коомго аралашуусуна жардам берүү менен бирге баланы ар тараптан өнүктүрүү болуп саналат. Ошо баланын өнүгүү өсүүсүнө ар тараптан колдоо көргөзүп, ар тараптан жардам берүү болуп эсептелинет экен да, менин оюмчачы. Анткени биз өзүмдүн деле балдарым бар. Бир кызым ошо вальдорфский методика менен колдонгон жана Жантошодо садикте болду. Берки балдарым болсо биздин Кыргызстандын жөнөкөй садиктеринде, бала бакчасында тарбияланышты да. Биринчи очередь балдардын жанагындай логический ой жүгүртүүлөрү өсөт экен буларданчы. Анткени мунун эң биринчи өзгөчөлүгү, мен азыр өзүм сабак берип атам, жанагы жалпы мектептердегидей күн сайын эле баардык сабактарды, например, математика, физика, химия баары бир күндө кирет го. Ал эми бул Вальдорфтун бир өзгөчөлүгү, бир негизги сабакты, например, математика сабагын жанагы модуль сыяктуу кылып, же эпоха түрүндө болот дагы 3 жума же 4 жума окуйт экенбиз да. Андан бала эмнени алат? Ошол пока ошол математиканы или физиканы же болбосо ошо биологияны жана жаратылышты таануу, бир эле теманы, гүл өсүмдүгү жөнүндө бир теманы ала турган болсок да, ошол гүл кандай болуп өсөт, ошону окуп түшүндүрүп, сүрөтүн тартып, кайра ошону өзүбүз отургузуп, ошону багып, чоңойтуп, ошонун өсүшүн дагы байкоо жүргүзүп, ошого чейин алып барабыз да. Ошон үчүн ошону аябай баягы ийне жүүнө чейин түшүнгүчөктү ошол бир эпоха өтөт экен да. Анан ошого балдар аябай жакшы, өзүнө баягы өмүр бою эсинде каларлык жакшы билим алышат экен да. Ошонусу менен жактым. Мы сегодня сделали, садись, мой золотой, мы сегодня делали конфетики, да? А что внутри, мы покажем сюрпризики потом свои. Теперь давайте собираем конфетики. Педагогиканын башкы максаты окуучунун ден соолугун жана акыл эсин бекемдөө болуп саналат. Бала бакчада тарбиячылар балдардын руханий жан дүйнөсүн, чыгармачылыгын өнүктүрөт. Биринчи, экинчи этапта балдар активдүү ойлонууну, бийлөө жана музыкага үйрөнсө, үчүнчү этабы сүрөт тартканды, тегүүнү жана кол өнөрчүлүккө үйрөнүшөт. Ну все, закончили? Или еще будем ловить? Еще? Не уйдут? Одна из групп, где маленькие детки в возрасте от 2 до 4 лет. И у нас как раз сейчас видите, что детки играют в игру рыбки. То есть эта игра заключается в том, что у нас все сделано своими руками. То есть сейчас в современном мире дети знают, что конфеты можно покупать только в магазине. То есть они познают мир именно в детском саду через чувства, через 12 органов чувств. Все материалы у нас натуральные. И, например, эта конфета сделана своими руками тем, что берется обычная бумажка, обычные веревки, такие вот шерстяные. Положили мы в эти конфеты печеньки, маленькие рыбки, которыми потом детки могут угощаться. Сделали удочку своими руками, то есть мы ходим в парк, на природу, где собираем веточки. Сделали уточку, и вот посмотрите, мои детки сами ловят рыбки. И пойманные рыбки, это получается, это их сюрприз, то есть они сами могут открыть и кушать рыбки. То есть в Вальдорфском детском саду у нас все натурально. Это игрушки деревянные, это платки, это куколки, это желуди, это шишки. Для чего эта игра? Она развивает как раз мелкую моторику. То есть дети сами работают. Сначала все детки маленькие были на грубую моторику, в нашем возрасте уже работаем на мелкую. То есть тут уже завязываем, учимся, видите, узелками завязывать. И именно этот узелок, почему нам нужен в этой игре? Потому что она должна вот, удочкой ловиться.
Вот для этого и такая вот великолепная игра. То есть не надо ничего покупать, не надо ничего сверхъестественного придумывать. Это все, что взято из природы. Я листики, осень продолжается. Волга только у меня, праздник не кончается. 100 жыл мурун жаралган методика бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнө кулачын жайып жатканы аталган ыкмага талаптар күч экенин билдирет. Живем мы очень дружно, мышка, зайка и лягушка. Все живем мы очень дружно. Вспоминаем. Вальдорфтук педагогика балага билим берүү менен бирге аларды физикалык, моралдык жана эмоционалдык жактан тарбиялайт.